Салам салам барыңа, жашыңа да карыңа. Келе гой, кыргызча үйрөтөйүн. Менин бир күнүм. Гүлзада эжекеңер салам айтат. Биз бүгүн бир күнүбүздү жалаң буйрук сүйлөмдөр менен беребиз. Кана анда баштайлыбы? 17 сабак. Эртең менен биз уктап жатканда же сиңдибиз, же инибиз, же карындашыбыз уктап жатканда ага биз тура кой деп кайрылалы. Жаттап алгыла. Тура кой. Саат 7-ни көрсөтүп жатат. Демек, туруңуз, тура кой дейбиз. Андан кийин биз албетте жуунабыз. Аны биз кантип айтабыз буйрук сүйлөм менен? Жууна кой. Тиш пастасы сени күтүп жатат. Жууна кой. Балдар, эми эртең мененки тамагыңды ич, же тамагыңызды ичиңиз дейбиз. Балким буйрутма беребиз. Тамагыңар таттуу болсун. Андан кийин биз сабакка жөнөйбүз. Ал үчүн биз буйрук кылалы. Сабакка бар деп жазылат, бирок сабакка бар деп айта беребиз. Мектепте жакшы окуп кел. Кийинки биздин күнүбүз албетте сабактан келип алып, кичине ойноп алалы. Демек биз бөбөгүбүзгө ойноп ал деп кайрылабыз. Ойноп ал. Кийинки албетте түшкү тамактын учуру келди. Туура тамактанып алып, үй тапшырмасын аткар. Сени күтүп жатат калем, кагаз жана тептердер. Үй тапшырмасын аткар. Албетте кечки тамактын учуру келди. Кана эми чогуу туруп кечки тамагыңды ич деп буйрук сүйлөм жасайлы. Албетте кечкирди убагында укта же уктаңыз. Бейпил түн деп дагы кайрылсак болот. Демек, убагында укта. Гүлзада эжекеңер силер менен бардык жерде, электрондук почтасында, ошондой эле Facebook, WhatsApp жана Instagramда силер менен бирге. Саламатта калгыла.